Баарыңар Чортекова боюнча. Эмилге чыктым. Баарыңардын тең баягы жериңер бар, Урмат Алтыным кечирип коем. Нет, маселе жок. Ооба. Туура эле. Кабыл алганыңа рахмат. Алтыным пятница күнү президенттин кабинетинен өздөрү звонить эткен. Мына акыркы катым ол почта аркылуу жиберген. Мага айтты, эжеке түшүнбөй атам катыңыз деп. Биз барып түшүндүрүп беребиз деди. Санжар Мурзакаимов деген жигит. Рахмат, бизди чакырды. Понедельник бардык. Баарын укту, көрсөттү. Могу жеки 15, 16, 20 жылдан бери көрсөтүп жүргөн карталарыбыздын баарын көрдү да. Сөздүн кыскасы бизди bu sizlerin başыңыздарды аттабай эле президентке барбай эле ылдый жактарды угалы деди. Пятница понедельник күнү чыгып алып кай жака бардык? Мэрияга бардык. Мэриядан бизди кабыл алды. Ал жерде дагы жазып калды, мынакей сиздерге жооп беребиз деп. Андан кийинки кыскасы очередь сиздерге келди. Бүгүн сиздердин жооңуңуздарды угабыз. Андан кийин президентский кабинетке барганга биз дагы аракет кылабыз. Жоопко ооба, жоопко угалы деп келдик. Урмат ака, мындай суроо бар болчу да мендечи. Карабайсызбы, биякта генпланда деген негизи деген бар да 266-токтом менен берилиш керек болчу да негизинде. Туурабы? Мындай карасаңыз, Чортекованын сол тарабы, если 4-чү Горбаница жактан келаткандачы, сол тарабында 260-токтом менен үйлөр турат да. Ошондой эле токтом менен оң тарабында дагы ошондой негизи жерлер бош керек да. Андан кийин уже 2005-жылдан бери уже бул деген негизи бизге баарыбызга берилген да үйлүш жерлерчи. 2005. 2005-тен 2008-ге чейин берилген. Соттон уттук, мына чечимдер, кагаздар бар биздечи. Соттук утканбыз, баары бүттү. Андан кийин ушу азыр архитектурага келдик. Мисалы Садыр Нуркожоевич өзү айтты го. Амнистия депчи, мисалы жерлергечи. Амнистия уже жерлер берилсин деген эме болгон да. Ошо боюнча иштеп атабыз. Ошо боюнча иштеп атсаңар, анда жерлер берилиш керек да. Эмнеге анда биякта архитектурада ушундай тоскоолдуктарды жаратып атат? Бул маселе боюнча Бияктан биз деген аппарат жетекчисине деле кирип чыктык. Бияктан биз Чортековадан бир эме болгон да. Чогулушу болуп, өзүнчө бир интервью бергенбиз. Мындай независимый журналисттергечи. Андан кийин ушу биз аппарат жетекчисине да жолуктук. Жолуп сүйлөшкөндөн кийин биякта жана Апышев деген байкеге чалган. Бапышев, Бапышевке чалган. Ошол саат 10го негизи назначить эткен да. Анан эми тилекке каршы ушундай эме болуп калыптыр. Анда да анда эле туура жагынан түшүнүп, силерге деле чоң рахмат. Аны вице-мэрге киргенбиз. Вице-мэрге киргенде деле ал ушу негизи баары эле уже ушу Руслан менен келатат да. Азыр мындай айтканда уже силер эле жак калды уже. Калган этаптарын баары буюрса бүттү да. Полный бар мынакей. Анан сотко барып чечим чыгарып келгенден сот айтты, давайте барып алла деп. Анан мындай жазсам, кайра көрсөтүп бердиңер жерди. Мен жерим бир соток жер берилген да. Меники мурдагы жерим. Өткөндө Бапышевке берсем, сен мурдагы жериңе сала бербейсиң, мен баш ортасың деп өткөндө келип кеттим. Келсем дагы жаз деди. Дагы жазып атам. Анан эми мындай да, билбейм, шунчалык бюрократия, шунчалык мамлекет ушуга барып калганын мен түшүнбөйм да, бюрократтар отурган. Эми көрсөтүлүп атат мына жердечи, мына топосъемкасынын чипери 21-жыл. Топосъемкадан тиги определенный граница дагы жазсам, дагы эле жооп берет да, жок. Соттун чечими аресттен чыкканы тура дейт. Эми кимге эметесиңер? Мен өткөндө сотко барып айттым, мен эмне кылышым керек десем, ким тоскоолдук болуп атат деди. Шундай десем, давай жазып келиңиз, моральный, материальный ущерб кошуп жазып келиңиз, биз кайрадан токтом чыгарып беребиз. Эми моральный, материальный ущерб кошуп жазышым керек болот. Буларды баардыгын биригип. Эми кече дагы эме кылгам, ответ жок азыр мынакей. Дагы эметип атат. Эмеде каралат деди мынакей. Дагы бердим мына. 3-чү жолу жазып атам. Эми беспредел болбойт да мынчалык мамлекетте. Шунчалык беспредел болобу? Шунчалык эле ушу кандай мамлекет бул? Анан эми мына азыр дагы бердим, дагы урам эмне бара аласыңар мен түшүнбөйм. Бардыгын мыйзамда болсо сот чечим чыгарып атат. Бүт чип берип атасыңар. Бир сот жерди жолго берип атабыз. Эми дагы эмне кылыш керек аны? Айла жок, аны президентке алдыбыз. Жазылып койдук дагы через дагы президентке киребиз. Кудай кааласа эми президент мына амнистия чыгарып атат, жерди алган. Эркинтөө мамлекет расмий кезинде иштейм. Мамлекеттик. Анан эми унчукпай президент указын бардык нерселерди Сиз ошол жерде жериңиз бар да? Бар да, мына бардыгы турбай, мына бар соттун чечими чейин Топоровский. Эми ушуну определение граница кылбай атат да, мына карачы. 3-чү жолу ушул.
А бирдене кызык кылбайт, түртөт. Соттун чечими канча кишиге чыкты? Мага чыккан өзүмө. Жалгыз сизге элеби? Жалгыз чыкты, биз барабыз деп атабыз, бербей жатпайсыңар. Барыбыз дайындалып атабыз биз барганга. 146 Мына 276-эле токтом. 146 участоктон бир киши эле кишиге чыкты. Биз бар элекпиз, биз күтүп атабыз, чечпей атпайсыңарбы? Кайсы күнү чечесиңер, биз ошол күнү барабыз. Айтып атпайынбы, бизде акча жок барганга, барыбыз бирден барганга. Жардам бергиле деп ошон үчүн президентке барып атабыз. Соттун чыккан чечимин да аткарбай жатасыңар. Азыр меникин карап койсоңуздар, вот менин документим боюнча Госрегистрден 11-12 жылы купли-продажа болгон. Ошондо бир ай документти текшерип туруп, мага регистрация кылып, катпалуу жана кызыл китебим менен купли-продажа болгон да. Эми ушуну жокко чыгарылып аткандан кийин кандай болот? Бул закон эмне? Уже канча жылдан бери турабыз? Кантип парк курасыңар? Мынча кишинин ушунчалык ушундай болбойт да мына. Ошол убакта текшерилип, бүт бардыгы берилген. Анан кайра эле болбойт деп кайра кызыл китепти алабыз деген эле болбойт бул. Ким берди? Сотко? Гүлжан. Жок, сотко сиз бердиңиз. Мен сотко азыр пока жок, мен күтүп атам. Бергесеңер. Токтом тура элеби? Түшүндүм. Атыңыз ким? Гүлжан. Эми болот? Адресиңиз кандай эле? Чуртекова 300. Мындай да, байкеси. Мисалы бул байке соттон эметти да, утту да. Соттон утту, соттун чечими чыкты. Андан кийин ошол бул узундан мындай участок кетет да. Андан кийин биз деле мисалы соттошсок болот. Соттошсокчу. А биз деле уткан аякта эмеси жок да. Мындай айтканда, себеп дегенде уже байкеники бирөө бар да. Аны ушунча участок кетип туруп, бирөө салып туруп, калган жагы тияктар салбай калабы. Ошол суроодо анан жөнүнө убакыттын баарын созо бербей. Соттун чечими бир киши боюнча эле чыгып атат да. Ооба, жок, түшүндүм байке. Бул чечим бардыгына таралат деген жок да. Жок, мындай да байкеси карабайсызбы? Мисалы да, скретчендерди көрсөтүп коюн. Түшүндүм сени. Мындай кетти да. Биякка салып. Сиз оюңузду түшүндүк. Мисалы Сиз айтып атасыз, бир кишиге чыкканда эми баардыгын бербейсиңер деп атасыңар. ооба, анан просто байке мындай кылабыз. убакытты Азыр мындай түшүндүрүп убакытты эме берем. турбу? Эч эме болбоңуз, мен түшүндүрүп берем баарын жайында. Кандай жолдор бар? Ошо мен дагы сүйлөп коеюн, потому что бул жигит айткан действительно туура да. Баарына мисалы үчүн Орункул байкеге соттун эмеси решениеси чыгып, анан бир кишиге ортого үй салып туруп эле калган четин парк кылып койбойт да. Например, силер деле текшерсеңиз болот да. Арчевичти жанагы биздин участоктор негизи 5 соттуктан болчу. Ошону 1 соттугун дагы бергенбиз. Ошо жерге жолго деп. 1,5 соттук. Азыр мына ошо эгер Арчевичтеги ошо үйлөрдү текшерсеңиздер, ошо бери жакка чейин чыгып кетишкен алар. 8 соттук эмес, даже бери жакка чейин чыгып кетишкен. Өздөрү теректерди тигип алган, ар нерсе куруп алышкан. Ошолорду деле текшеришпейт эч ким. Анан бул жактан келип анан ошо парк кылабыз дейт. Например, мен 55-ке чыгып калдым, мен кайненемдин үйүндө жашайм. Кайненем менен кайнатамдын үйүндө жашайм. Мына балдарым бар, келиним бар, неберем бар, ошолор менен жашайм. Бир кишиге негизи бериш керек участок. Бир адамга Кыргызстанда бериш керек, бир участок бериш керек. Сен собственный үйүң болуш керек. А биздики жок. Мына мен күлөм 60-ка чыгат, мен өзүм 55-ке чыгам. Өзүм кайненем менен кайнатам менен жашайм. Небере, балдарым менен. Анан болбойт да. Муну жерди бергени канча болду? Даже уже неберелер чоңоюп, балдарыбыз аяланып калды го, арты. Анан уже чечебиз. Например, мындай да. Биз силерге барсак, силер башка жакка жибересиңер. Башка жак тигил жакка жиберет. Ушинтип эле жана футбольный мячик болуп атабыз да бул жакка. Анан бир кишиге мына Орункул байкеге соттон чыгарып койду, бир киши ошол жерге сала берет экен да, калганы парк болуп калат экен. Андай болбойт го негизи. Сиз деле бир жерге участок алып туруп, бир жерге үй салып, ар жак бир жагын парк кылып албайсыз да. Ошону чечип берсеңиз жакшы болот эле. Азыр канча госак чыкты? Информация бергенсиңер да, Бапуштун колу мененчи. Ошо канча бүгүнкүндө? 90. Госак. 146-нын арасынан 90 чыкты уже. Калган чыга элек. Калган аресте. Ал нормальный токтомдо. Мындай кылыш керек мындай эме. Чейинки болгон нерсе сенин беди күнөөң жок. Сенин кандай күнөөң жок? Чечишим керек. Жардам бериш керек да. Сизден сурайм. Сиздин күнөөңүз жок бул жерде. Уруклар күнөөңүз. Бул канча жыл отурат? Эч ким отурбайт. Азыр бийлик эмес бул. Эртең эле кетет. Кандай болуп атат мамлекетибиз? Жок, красаветтер. Эл ыйлап атпайбы?
Рахмат. Негизи мен эми бул көптөр жылдан бери келаткан окуя да бул. Өзүңөр айткандай 2005-жылы башталып бүгүнкү күнгө чейин мынакей 18 уже 19 жыл кетип баратабы даже. Мындай кылалы. Маселеңер эми баягы түшүнүктүү. Бул боюнча деле бизде маалымат бар болчу. Байке менен иштешип, жолдун ортосу мында болуп калганда, эки кызыл сызыктын ортосуна жерлер жайгашкан. Эки кызылдын экөөнүн айырмасы 120 метр болгон. Ал бул деген магистральный деп жолдоп каралган да генпланда. Андан тышкары биздин эме боюнча ал жакка деген эмеде благоустройство деп каралып калган да. Генплан боюнча благоустройство. Бирок силер кызыл китепти алып коюпсуңар да. Кызыл китеп это бул деген мамлекеттик госакт деп коет, мамлекеттик акт деп коет. Жанагы бул конституция менен бекилген документ. Өзү жеке менчик. Мындай айтканда андан дагы мындай бийик документ жок да. Ушу бөлүп коеюнчу. Кайсы жылы генплан болуп кетет? Мынакей Кирбанов чөпөккө турат мына. Мен түшүндүрүп бере атпайм. Бул шашпагыл. Биздин жер закону боюнча кызыл китептен өзү андай документ жок да. Эң акыркысы бекилген жеке жарангабы же башкага бекилген бул жана биз сыртын көрүп кызыл китеп деп коебуз, бирок ал мамлекеттик жердин актысы деп коет. Законно бекитилген да. Аны алгандан кийин силер сөзсүз ошо жердин ээсисиз. Бирок бир маселелер бар. Бул жер биз жер боюнча силерге сөз жок. Туура алгансыңар. Бирок градостроительство, архитектура жагынан караганда биздин генпланда ал жер шарты башкача болчу да. Шарты муну Госрегистр 2005-жылы генплан жасай элек болчу. Генпланыбыз 2006-жылы бекилген. Бишкек шаарынын генпланычы. Андан кийин кирип калып атат да ошол жерлерчи. 2005-жылы башталып ошо токтомдун баары чыгып, ошо бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй калаткан ошол себеби ошондон да. Мына бекип турбайбы? Мынакей туратко баары. Каяктан анан келип чыкпай калат мына. Жок, бир көчөнү бул азыр муну мына ушу чортекөө мына. Ооба. Узуну тиги. Мына турбайбы баары. Беркизич 5 печет, 3 печет менен. Мынакей. Жок, тийген планды караса. Азыр бияктан Бүт караса класс. Бүт служба. Түшүндүм, 2009-жылы. Мынакей. Мына ушуну көтөрөлүп уктап атабыз биз. Бизде барбы азыр? Болуш керек. Биякта тургандан кийин бош кетти. Анан Абдыкадыров беле каяктан келип эле алып парк кылып жиберет. 2005 токтомчу. Ооба. 2005 муну генплан негизинде берилди. Тигине ал Градсоветте жанагы элдер 1,5 соток бергенден кийинки бул 5 соток, 4 соток болгондон кийинки. корректировка кылганбыз. Муну деген кайра жакшылап таксыкташ үчүнчү мен өткөндө Градсоветте карайлы дебедим белем. Андан сиз отказ кылып коюп атасыз. Биз ошон үчүн. Эмерге жооп бериш керек. Азыр мындай кылабы? Эгер Градсоветтен өткөрүм десеңиз, келбейт болчу. мындай кылайын. Мейли. Мен Градсоветте өткөрөйүн. Каршы эмесиңерби? Градсоветте айтабыз. Чакырабыз силерди. Карайлы. Мэрияны чакырабыз. Акимдерди чакырабыз. Силердин чакырабыз. Градсоветте карайлы. Мейли. Жок, булар жагына теширип кала турган болуп карасаңызчы. Мейли. Башекова болсо чечсин, элдин башына таптап чымыйзалап. Жок, соо кеткен тиги мерди көрүп мен мына жашым деле келип калды жана кемпир деп айтып атпайбы Акаевдин убагында. Эмне үчүн берилет? Закон эмне үчүн? Например, мен бирөөнү өлтүрүп коюп, анда мен деле несим болот. Жөн кеткен мерди көрө элекмин мен де мынакей. Баягы өлүп көттүм деп жөн кеткен мерди көрө элекмин алтындары мен. Самачылык на совещание был, слышно? Ибрагимов деген мынакей эртең бөлүп берем дегенде камалып калып отурат. Жерди барып Чуть-чуть көргөнү. здесь митинг у меня был.
А требования же что было? Ибрагимов иштеп турганда өзү барып көрүп келген ошол жерде. Барып көрүп келип Я бизге сейчас перезвоню тебе сейчас. Минут 10. жыйын болгондо айткан, мынакей силердин ооба. Мындай кылбайды го. Укканбыз. Сиз эле сүйлөп атасыз да, биз да Эже, мындай эле. Анан кайра эле Эже отсам мыйзам чегинде сүйлөшөчү. Градсоветтин материалы мурда характер рекомендательный. азыр кандай? Обязательно. Мына 2 градсоветтин чечими бар. А убакта обязательный болчу. 2018-жылкы. Ушул эле кишилер азыр градсоветтин, по-моему, жарымынан көп градсоветтин мүчөлөрү. Мына по фамилиялар. Болушу. Анан кийин эми өзүнө каршы чыгып деп ким айтат? ушул градсоветтин чечимдери эч кандай атмен болгон жок. Анда эже көрсөтүп аткан схемалар атмен болгон жок. Мына элдердин 2005-жылы чыккан 266-дан башка 55 кишиник атмен болгон жок. Турат арестте жөн эле. Ошол жактарын элге туура түшүндүрүш керек да. Анан мен ушунча сүйлөп калдым. Берсең градсовет протокол. Мына 2 градсоветтин протокол. Көчүрүп алган тияктан иштеп жүргөн жок. Bizde vardı. Книптин каты. Биз бул жерди билбей боеп коюп турдук. Архитектура маалымат. Архитектура маалымат бербей эмес, бул авторалар да биз маалымат бербейбиз. Ошол жерде окусаң, архитектура бизге маалымат берген эмес, биз жөн эле боеп койгонбуз деп жүрөт. Эми экөөңөр ойлосоң алсам мен ушунча жүрөбүз. Бала чакабызды Коюп көрбөйсүң да. Асыл. Бизге да туура түшүнүңүз да. Ben sizlerді аябай туура түшүнүп атам, ошо жардам берейин деп атам. Мен ошо жолун табайын деп атам силерге. жолун табайын деп атам дейм. Рахмат. Мындай эме кылгачы, урматтуу. Менен чечилбейт. Мен силерге кызыл китеп алып алгандан кийин ошо эми аягына чейин кантип мыйзамдаштырып берем, уштап архитектурага дертең кылмыш иш козголбогондой кылып. Эми бирөө Силерге азыр мындай кылсам болот. Мен кол коюп берейин анда азыр. Жарайбы? Ооба, мен кол коюп берейин азыр. Анан эртең мени камалат. Мен айтам, мен элге жардам бергем. Мен жылап Элдин маселесин чечтим. Бирок момундай болуп атат. Урман, Мыйзам болуп атпайбы ортодо? урман. Мени да камады мына, элди пикетке алып. Мен чыгып келдим да кайра ошо эл менен жүрөм мен. Ошо. Мен да бир барып келейинби? Барбай да сен чечип элдин батасына. Бирок эл деген эл да бар. жана Кудай сактасын мындай эме. Мындай кылалы. Мен эме урмат карабаш. Жакшы элек кылалы. Жакшы телегем, берге жакшы телек айткыла. Келип алып эле дейт, бар кылам деп өзүм. Мындай Бул градсовет чечимине 1,5 сотугун берип атат Алла. Красный линия жылып атат. Градсовет. Түшүндүм муну. Урмат сен ушул Мындай кылам. информациялар жок да. Siz süreyin de otasın. Бериш керек да. Ne kadar söz verelim? баарыңыздар тааныйсыздар билбейм, Урмат Карыбаевичтин биринчи орун басары Биринчи. болом. Марат Токторбаев Жороев. Жороев Марат Токторбаевич. Сиздердин көйгөйүңүздөрдү маселени билебиз. Мен деле ушул жерде жүрөм, мына аралашып жүрүп жумуштарым ошо. Баары жакшы түшүнөбүз. Баарын билебиз. Анан бул жер мунапысы иш-чаралар билесиздер 2 жылдын ичинде ишке ашыш керек да. Токтом боюнча, жобо боюнча, мыйзам боюнча. Биз азыр мындай кылып атабыз. Сиздерге окшогон талаш тартыштуу маселеси бар. Көйгөйлүү жерлер толтурада шаарда. Аз мына жер мунапысы боюнча азыр ушул акция жүрүп, мына иш-чаралар жүрүп атат. Балдар аябай күнү түнү иштеп атат, сверхурочный иштеп атат. Ошо элдин маселесин чечели. Иштен калып түнүн 12-ге чейин биз төлөп берип атабыз. Соответственно, анан мындай кылып, биз өзүбүзчө мындай коюп атабыз. Бир 2 этапта жүргүзөлү мейли. Талаш тартыштуулардын аз биз чечпейбиз деген жокпуз. Чечели, бирок ошону кылдат текшерип туруп, жана мыйзамдын алдында жооп берип кылгандай бололу. Элге дагы ыңгайлуу болсун деп, азыр экинчи мына жылдырып туралы деп атабыз да, биринчи маселе маселе жаралбаган жерде чечип берели. Силер жок, бактылык маселеси боюнча андай жок. Парк боюнча долбоор да жок, бекитилген жок, эч нерсе жок азыр. Эскизний жүрбөй, ошо Арчыбештин жанагы ошо жолдун жээгиндеги эскизний проект. Эскизнийди биз эс чиген эмеспиз. Может, балким мэриянын бөлүмүндө. Архитектураны алдык, эртең ээрчитип келем. Хорошо, көрсөтүңүз.
Эскиз деген бул эми бура чечилип калды деген чечим эмес да. Мындай парк болот экен. Красивый кылып чийип койсун. Жана намерениясын мэр чечтирет эми мэр ошон үчүн сразу эле мына дароо эле бир айдын ичинде, бир күндүн ичинде, бир жума ичинде чечип берели деген силер талаптагы мындай койгондо эме кылып турсаңар деген сабыр кылып турсаңыздар, биз карап берели деп атабыз. Жок, мындай. Чечпейбиз деген Жерде жокпуз. сага маалымат. Мынау 5-арыз деп туруп мэрге, президентке кат кетти бүгүн. Өткөндө эжеге кирип чыгыптыр. Мен баш болуп ак үйгө понедельник кирип чыктык. Заводделге жолуктук, маселени кызыл китептерди соттун чечимин көрсөттүк. Бул соттун чечими турган жерге кимдин башы экөө экен деди. Уруксат бербеген. Мына тиги киши. Анан биз деле мыйзам чегинде келатканбыз. Мына сентябрдын башында урмат экөөбүз сүйлөшкөнбүз, Ушул жерди мына тиги жигит күбө. Кардинал. Ушул жерде градсоветке заявка бер деп мен заявка кылгансам. Сен расчетун кылып бергенсиң. Мына бул. Анан эми баягы пешенеге жазып коюптур, баягы кичине эс алып келдим командировкалап. Кайра келсем бул байкуштар ошол боюнча турат. Эndi булардын документин мен как заказчик алда немени карасаңыз, градсоветтин заказчик айтып коюп деп турабы? Как заказчик мен бир жолу алдагы схеманы жазаткам, акчасын төлөп. Акчасын ушул эл чогултуп берип атат. Анан кийин мен билип туруп ушуларга жардам бербей койсом мени Кудай уруп кетет. Мындай ызы-чуу болмок эмес. Өткөндө сизге киргенде айттыңыз, Мухтар байке, мына прессада прямо мен алдыбай. Бул жерге менин алым келбейт. Мындай мэрия өкмөт парк кылабыз, парк болот деди. мындай болуп атат да. Анан мындай да парк болот деп сен озу сөзүңдү укканда мен буларга айттым. Ал жерде мэр парк кылам деп жатыптыр. Десем, анан булар айтты. Пикет кылалы, митинг кылалы. Кылбагыла дедим. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мыйзам чегинде ким ошондой кагаз берсе парк кылам деген. Парк кылам деген бир да кишинин колунан кагаз көрүлөт. Устун айтылып атат. Ошону кагазды бергиле, анан биз барча жерге барабыз. Мухтарбек ошону айттым го. Ушул жуманын ичинде бизди Акылбек Жапаровго киргизем деди. Завод. Биз айттык, президентке десек биринчи Акылбек Жапаровго киргизейин. Акылбек Жапаров чече албаса анан президентке киргизейин деп аяктын сөзүн алып келдик. Камерада турат. Записьте биздики. Ошон үчүн биз дагы мыйзамды билген, мыйзамды сыйлаган кишилербиз. Мыйзамдын жолу менен сиздин акыркы сөзүңүз. Айтсаңыз, мындай кылалы. Парк болот же? Жок, Мухтарбек эке, сиз жаңылышасыз. Акыркы сөздү биз айта албайбыз, биз айтпайбыз. Акыркы сөздү. Биз андай укукка ээ эмеспиз. Эми мындай, мунуну кийин өчүрүп саласың. Урмат уже айткан парк болот депчи. Мына өткөндө столга да отурган жокпуз, стоя сүйлөштүк мына силер менен. Ошондо парк болот, Мухтарбек мен алым келбейт дегенсиң. Ошол сөзүн кайталап кой эгер парк боло турган болсо. Ал генплан боюнча ошондо 2005 белинип атат. 2006 жылга генплан. Муну окусаңыз мына. Ал жер жөн эле боелуп калган деп мына оригинал турат. Эми жөн эле боелуп калган дегендей документ эмес бул. Основной биздин документ шаардын генплан деген. Анда сиз комиссия түзүңүз. Ошол 2006 жылы бекиген ПДП менен сиз менен чогуу прессаны алып кыдыралы. ПДПда парк болот деген жердин 80%-inde бүгүн үй турат. Генплан боюнча десеңиз. Генплан боюнча. 80%-inde. Алыс кетпей ак үйдүн алдында Россия кинотеатры 9 этаж турат. Ататүрктүн жарымысы кетти. Ботсаттын жарымысы кетти. Башкасын айтпай эле. Дагы бир сөз. Анда ошолордун баары сынас эткиле. Мындай кылалы. Жителдер бар. 8 соттук участок менен жашашат. Мындай Алардын эмеси эч колдонушкан жок. Мындай кылбайлы. Мен Бул жерде мындай болуп атат да. Мэр өзү кызыгып ошол жерге үй салат экен да. Чын айтыш керек да. эмне үй? Жок, кафелерди салат экен. Учка салат экен. Эми ал жоромол мындай эмеле элди. Эми ал Жогорку кеңештин депутаты Абиров деген бар. Жерге тоебуз Абиров деген бар. Ошол Абиров. Ошол жердегилерди пайдаланып, жогорку кеңештин депутаты болуп жердеги ыйлап жүрүшөт баары. Самарбекке Болотбеков акча алып ошол баардыгынан чоңойтуп мешел жер кылдырам дегендер бар. Булар да факт. мындай кылалы. Так что Урматтуу бүгүн мен силерге жардам берейин деп атам. Башканда оюм жок. Силердин кызыл китебиңерди тиги мындай ат менен кылдыртып, бирок бизде мынакей Мухтарбек айткандай любой жерде мыйзам бар да. Мыйзам өзү ошо өзүнүн жолдору бар, убактысы болот. Ошону карайлы.
мисалы азыр мынакей 2005-2006 ген план бул Градсовет Градсовет бул жер каралган эмес. Градсоветте бул Градсоветте кызыл сызыктар гана каралган. Жылышы, корректура красных линий деп турат. Ошонун Градсовет болгон. Аякта Градсовет кызыл сызык жылсын дегени каралган. Ошол өткөн. А жерди каралган эмес. Жер башкача болчу. Азыр ошондуктан Размери жазылып турат го. Кызыл сызык Перенос линияда жазылып турат го. кызыл сызыкты отпаймынбы мен? Жакшы болуп. Ошо окудум. Биздин участок үчүн жылган да ошол. Участок уже экинчи маселе. Мен заказчик билем. Ооба. Билем. Ошону эми мен болгон эмесмин да. Ал Градсоветти мен да өткөргөн эмесмин. Ошондуктан азыр мен дагы депутаттар менен ошол жакта районду караган мэр менен акылдашып, мынакей вице-мэр менен да сүйлөшүп, же болбосо выезд комиссия түзүп, барып, бир сыйра ошо жерди чогуу бир карап келейин. Бир сыйра мында барып, азыр ушу күн жылып калды го. Депутаттың жанага берет да. Аны баарын тең чакырабыз. Чогуу мынакей камераны да алып алалы, баарын тең алып, анан ошактан комиссияны чечим чыгаралы. Мен Градсоветтен урмат киргиз, карап, ошактан эл менен чогуу талкуулайлы десе, маселе жок. Градсоветте күнүн белгилейбиз, Градсоветтен өткөзөбүз. Силер ошол Градсоветте чакырам, өзүңөрдү мынакей бүгүнкү көйгөйүңөрдү айткыла. Бирөө мынакей тиги Орункул байке мынакей соттон уткан эмесин айтсын, андан кийинки силердики мен ошо көйгөйүңөрдү айткыла. Негизи кызыл китеп айткандан кийин эгер ошентип аны Градсоветти өткөрүп чечим чыкса, ошол чечимди дагы биз жогорку жака жөнөтөбүз, госрегистрге жөнөтөбүз, мэрияга жөнөтөбүз, ошол эле правительствого жөнөтөбүз. 114 токтомдун негизинде решение Градсовета тоже обязательный да. Ошон үчүн аны дагы аткарыш керек. Ошону биз да карап берели, эртең бүт бар мыйзамды болуш керек да. Мен айтып атпайм, бүгүн силердин да баягы көйгөйүңөрдү айтып, мындай өзүм баягы ички дүйнөм менен мен макул болгон менен менде тегерегимде мыйзам, үстүдө канча көзөмөлдөгөн кишилер, органдар бар. Ошонун баарын карайын. Уруксат берсеңиздер. Азыр жоогуңузга бир суроо бере алайын. Азыр кое туруңуз, мен ушинтип эле жыйынтыктап коеюнчу азыр. Бүгүн эми мен азыр чогулуштарым бар көп. Бүгүн 3-чү күн, эртең өзүмдүн Градсоветим бар. Же 5-чи күнү ушул келаткан, же аркы жуманын кайра бир 2-чи күндөрү бир чогулуп выезд кылалы. Мэрия менен чогуу депутаттарды алалы, Бишкек ор кеңештин депутатын алалы, ошол эле жогорку кеңештин депутаттарын алалы. Муктар байке, кандай ойлойсуз? Эмдиги жума вторник, Вторник, среда, примерно ушул вторник, среда арендалып, бир жума эми айтабыз да баарын тең. мен ким аркылуу кабарлашып турам? Данияр Бапышев аркылуу эметип. Же Азамат. Же Азамат деле бар мынакей. Ошо менен эметип, эмки жума бир 3-чү күндөрү ошонун баарын уюштуруп, чогуу комиссиондо ошо жерди барып көрүп, выезднойдун чечими менен мен Градсовет өткөрөйүн. Каршы эмессиңерби? Жок, каршы эмес. Ошо Градсовет өткөндөн кийин биз мынакей уже 3-чү Градсовет болот. Ошонун негизинде анан өткөрөбүз деген сентябрь. ооба. Ага жетпей алат. Ооба. Ошону өткөрүп, анан ошондон кийин анан жанагы уже силер уже кызыл китепти көтөрүп жүрөсүңөр да мындай айтканда. Туурабы? Ошон үчүн мен түшүнүп атам. Ошон үчүн баарын бүтүргөндөн кийин Градсовет чечим чыккандан кийин анан мэрибизге кирип түшүндүрүп, мынакей шарт момундай, буга чейин момундай, андан кийин ген план момундай болгон, бүгүнкү күндө момундай маселелер жаралып атат. Ошол көйгөйдү эми бүгүн чечиш керек. Андан чыкарып баягы президентибиздин указы бар, амнистия боюнча уже 1,5 жыл калды анын бүтүрүшүнө. Ошого баягы жетишип калышыбыз керек да. Ошон үчүн сураныч кичине түшүнүп атам, 2005-тен бери кичине бул көйгөй да билмеген менен. Ошон үчүн чыдап тургула, буюрса эми бүтүрүп жыйынтыктап бергенге толук аракет кылам. Рахмат. Мыйзамды сыйлаган кишилер Бапыш оңго чакырганда оңго келишти да. Рахмат ошо. Биз Муктар байке, биз Сиз чындыкка жетесиз да? Бапышы үчүн кечирим сурайбыз, айттык ал. Ал жүйөлүү себептерге байланыштуу. Кагаздар бердиңиз. Сиздин жоогуңузга
Эми бир секунд туксаңыз керек экен. Мен Жалпы эми катары Кирваносовага тиешеси жок, жалпы маселе. жалпы маселе да бул. Болгон Ленский боюнча красный линия деп атасыз, сиз жана айттыңыз го. Биз өткөндө караганбыз, жылдырабыз деп. Мына мен жакында эле градзаключениямды чыгардым. Кичинекей жерим өзү 3.12 соток. 3.12. Ошонун 90 эмесин сантиметрин алып коюптур. Эми ал жерде чындап келгенде водоканал өтүп кеткен. Вообще эле тротуарга мен вообще муниципальный местага тийгеним жок, өстөрүп турат мына. Мага мен мындай эле положено, могул жерде эле дедим. Мына өзү эле деди, госрегистрде эле 3.12-ни чыгарып берсе болот эле да. Ал жерде эч кандай тиешеси жок, мен этажымды жарымын бөлүп койдум. Жок, эми красный линия 90 сантиметрди несип кетип атабы? Красный линия болгондо мен красный линиямда меники муниципальный арендада помещениям 60 квадрат туруп атпайбы? Мен аны канча жылдан бери арендатормун. Ал маселени отдельно карап берейин. Отдельно карап берейин. Көпчү основной бөлүгүн бекитип берип атабы? Угуп коюңузчу. Жалпы красный линия деген отказ болуп атат. Красный линия отказ болуп атат. Эмне себептен? По факту, миссияны негизинде бир жолу мунапсы жарыялады да, турабыз Абдыжапаров. Факты түрүндө тротуар түшүп кетти, элдин водоканалы аркы беркилердин баары түшүп кетти, айланайын да, карагыла да, ичине элди карап бергиле да. Жок, эмнеге отказ кылып атат? Элдин баары ыйлап атат. Мына эскилинин жери муну отказ болуп, бул жери мени кутакап турат жинтипчи. Айтпайсың. Бул жерде бир эле шофер болуп, ана мен сизге лично кирейин. Мындай да. Кайсы район? Мындай маселе баарына. аябай көп экен. Бул мындай да. Бул эми менде өткөндө мен ушу күндө ушу ИЖС менен иштейбиз. Мынакей азыр чыкчы документтин баарын тез эле чыгарып атабыз, бирок кээ бир документтер бар мынакей. Күнү түнү балдар иштеп атышат мынакей. Ошол жака почти мындай. Бирок өзүнүн градостроительный баягы шаар куруучу документтер, негиздер, өзүнүн нормалары бар. Аны деген биз аны эч ким жокко чыгарган жок да. неме? Амнистиянын ичи иштеп атканда ошонун баары тең иштебей турсун деген жок. Берилет да, ал мыйзам иштеп атат да. Урмат, ушул жерде бул толук айта албай калдым, мен кошумчалап коеюн. Соскүлтүттүн орду деп билебиз. Ошол жерге көк китеп же кызыл китеп же жашыл китеп бергенде. Илгери схемаларга жөн эле СКБ деп жазып койгон. Сөз аягын угуп койгон. Бул маселе менен Данияр менен кенен талкууламакпыз, жок болуп калды. Бүгүнкү күндө отказ болгондордун 90% мурдагы биринчи генпланда СКБ деп жөн эле СКБ деп жазылып калган жерлер. Кийинки корректировка алар участок болуп турат. Бирок мына Төкөлдөш менен факты бар уже. Мен ДЖСке койчу Улбайкеге барып келгем. Төкөлдөштө ПДП боюнча сен неме этаж уйгурлат деген жерлер болгон. ПДПга таянсак, красный линияга таянсак. Ошолордун баарына башында бербей келип, бүгүнкү күндө берип атат. Экинчи, президенттин турак жай амнистиясы эмнеге чыкты? Фактически салынып калган үйлөр мыйзамдашсын деп чыкты. Шаарда албайлы, сокулукталалы. Сокулукта соскүлтүт мектеп жок. Ой, трансформация бул эле жерди кылып коюп атышат. Биздикинде 20 метр жол жок. 5 метр жол болсо дагы ошол жерге кызыл китеп берип атат. Эми ал маселе боюнча башка күнү жолугушалы. Бирок муну урмат, Бапыш менен талкууламакпыз. Бирок Мындай болуп атат. Бүгүнкү күндө ал боюнча дагы мынакей ал дагы мындай да. Красный линия же не утвержден. Жок, мындай да. Утвержденный красный линия көрсөтүлөт. Жооп берип коюңуз. Муктар аке, сиз азыр бизге келип, муну биз баарын билбей тургандай эме болуп атасыз. Баарын бирип бөлүп турабыз. Сиз айткан эскилде угуп турсаңыз, мен башында айттым, ошоларды бөлүп карайлы деп атам. Мына мен күндө келет сизге окшогон кишилер, мен күндө приемге келишет. Угуп турсаңыз, жок, амнистия менен 1 ай 6 айда эле биз ошону бөлүп карайлы деп атабыз. Мына сиз айткан мына эски боюнча мага жарандар келип атат. Туура. Эски бул мына бир жаран келди. Менин кошуналарым кызыл китеби бар дейт. Менде жок дейт. Сен эски бул деп атасың мага дейт. Биз көрдүңүзбү? Ошоларды биз айтып атабыз. Кое тургула бир аз. Ошоларды эске алып туруп чечели деп атабыз. Мына биз ошол картинаны, реальный картинаны айтабыз. Мына кошуналар бар экен. Эски бул жок уже.
биз могу 1-2 киши калыптыр арасында. Ушулар чечип берели. Түшүндүңүзбү? А сиз айтып атасыз, как будто биз ушулардын баарын 1 мүнөт деп коюп башка теманы айтып салдыңыз да. Биз эми порядок менен иштешибиз керек. Берип туралы деп атабыз, бирок ушулардын мына жийнип атат, токтоп атат. Отдельно токтоп атат. 3 айдан бeri калып Мына калып алдым го баргарды. Өзү мынакей. Жок, бул Чортекованын темасы болуп атат. Бул Чортеков. Эмкиде